Assalamu alaikum, hurmatly кадырлуу көрөрмандар. Албетте бул кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү берүүбүздө ушундай жаныңыздарда сиздер көрүп тургандай Suzuki сервис, ошондой эле Suzuki машина унаа тети кандай болор экенин азыр бул жакта атайын жарыш болгон. Ошол авто жарыш жөнүндө сөз козгойбуз. Муну менен бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү темабыз машина жарыш, ошондой эле Suzuki кандай сапатта экенин далилдеп айтып берет, аны өзүңүздөр көрүп аласыздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Мына урматтуу телегөчтөр айткандай, жанакындай эле эшикте ушундай чоң деген авто жарыш болду. Аны азыр эфирдин жүрүшүндө баарыбыздан көрөбүз. Ошол авто жарыштын ичинде ошо көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп жарышып жүргөн ошо Алишер Үркүнбаев, көптөгөн кырдоо бизнестин ээлери, мыкты жигит. Өзүңүз жөнүндө ошол мисалы үчүн авто жарыш бул канча жылдан бери болуп атат? Бул авто жарыш мен билгенден башка бир 10 жылдан ар жак бер жагыга дейм. Өзү көп жылдан бери болот. Мен өзүм 3 жыл, 4 жылдан бери бул автогонкага катышып жүрөм. Бул ушул Suzuki сервис атынан бул жерде өзүңүздөр жогоруда байкагандай көбүнчөсү Suzuki'ге катышып көптөгөн жеңиштерге, байгелерге жетип, ошон үчүн биз ар дайым ошол гонкага барып, ошол жерде биз катышып турабыз. Ал жакка канча мамлекеттен келет? Же Кыргызстандык элеби? Ал жакка Казакстан келет, кээ бир учурда Өзбекстандан да болуп калат. Анан Ош тараптан да келишет, кечегиде ошол Ош тараптан бир 7 машина келишет. Бирок шаарда бул оюнга катышкан, кызыккан адамдар көп. Бул кандай этап менен жарышабы же баары эле бир, мисалы үчүн ар бир машинанын ар кандай объему бар да. Ошого жараша болобу? Бул жерде көптөгөн категорияларга бөлүнөт да. TR1, TR2, TR3 деп машинанын ошондой сиз айткандай көлөмүнө жараша, ошол эле жанагындай мындай кээ бир машиналар бар, ошол жасалып чоң объемдарды коюп, дөңгөлөктөрүн чоң кылып. Ошентип көптөгөн 3 категорияга бөлүнөт. Буга чейин ошолордон биринчиликти алып көрдүңүзбү да? Баш байгеге чыгып? Жок, баш байгеге чыга алган жокмун. Себеби дегенде менде баягы мындайча айтканда 3 жыл болуп атпайбы? Көптөгөн башкалар 10 жылдап катышкандар бар. Ал жерде көптөгөн профессионалдар бар. Эми 3-местага алган
учурлар бар. Үчүнчү эмес. Анан 1-2 деп айта албайм. Биринчиликти алган сачын инсан ал эмне утат? Эмне коесуздар байгеге? Ал жерде мындай деле чоң байге жок. Ал жерде ошол грамота берилет. Анан ошол жерде спонсорлор бар, ошол. Эми ал жерде кызыктыруучу деле чоң байге жок. Болгону ошол грамота майда чүйдө спонсорлордун эле мындай жардамында май берет, литр, анан футболка деген сыяктуу бул жерде өтө чоң акча деле жок болсо. Ал мисалы үчүн чет мамлекетте атайын машиналарды ошол темир тулпадын баардыгын тең даярдайт. Ошого жарышка салыш үчүн. Анан биздики каякта даярданат? Мисалы биз өзүбүз эле даярдайбыз бул жакта. Өзүбүздүн ошол жерде иштеген балдарыбыз даярдайт. Анан башка жерде мындай эле именно ушул жерде даярдайт деген жер жок. Ар ким өзү үйүндө жасайбыз, ар кимдин листоосу бар, листодо жасайт. Бирок мындай бизде азыр ошондой таскан баягы мастерской жок десек, жок эсер. Ар ким өзү үчүн жасап, өзүнүн үйлөрүндө жумуштарын жасашат. Дагы бир кызыктуусу бул спорттун кайсыл түрүнө кирет ошондо? Эми бул деген авто жарыш эле болот го? Жөн эле жарыш. Жөн эле ооба. Эмнеси менен кызык? Бул жерге эми баа сөз менен айтып кеткенбиз да. Ага рыбак балык улагандан адреналин алса, улак чапкандан дегендейчи, ат чапкандан. Биз болсо ошол жерде баягы машина айдагандан, ошол жерде биз өтө чоң мындай айтканда адреналин алабыз да. Бир катышып жүргөн киши эле айта албаса, мындай сөз менен айтып кеткенбиз. Мисалы үчүн ал жакта кырсыктап калгандар да болот да. Албетте. Эми баягы авто жарыш болгондон кийин ал нерсе болот. Бирок мындай өтө деле коркунучтуу эмес. Чын айтканда сырттан караганда мындай коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок мындай өзүң айдаганда же өзүңө сезилбейби, бирок башкача бир коркунуч сезим жок болот. Ошол мисалы үчүн жанакындай кичине болсо да кырсыктап калган машиналарга ким жооп берет анан? Ал жерде эч кимге жооп бербейт. Ар ким өзүнө жооп берет. Ал жерге сен барып атканда өзүң айтасың, мен өзүм кайыл болуп баратам деп элечи. Ал жерде сени бирөө сүзүп кетсе деле өзүң жооп бересиң. Ал тиги баягы тиги киши жооп бербейт, сүзгөн кишичи. Ал жерге ошон үчүн баягы оюн, гонка. Болгону баягы өзүнчө бир кумардын эле бир түрү болот экен да ошондой. Албетте. Бирок канча деген мамлекеттен келип тартып атат, ошонун баардыгы тең кызыгып көргөндөр көп. Анан жылдан жылга ошо силердин оюнуңарга кызыгып барып аткандар да кошулуп атат. Балким ошол жакта өзүнчө сыйлыктарды уюштурса болбойбу? Эми ал жерге болот, кызыктыруучу сыйлыктарды берсе болот, ал үчүн спонсор керек. Азыр ар ким өзүн спонсор, чын айтканда ар ким өзүн каржылайт, өзүн каржылайт, ар ким өзүнүн машинасын, унасын өзү жасашат. Бирөөдөн бири-биринен баягы спонсорлор деле жок болуш керек менин билишимче. Биз мисалы Suzuki сервис өзүбүзгө өзүбүз спонсорбуз. Өзүбүз каржылайбыз дегендей эле, ошондой эле. Сиздерде канча машина бар? Канчаңыздар барып жарышасыздар? Suzuki сервистин атынан пока бизде 2 машинабыз катнашып атат. Анан дагы Кудай буйрса келечекте дагы өткөн пландар бар. Бул жакта кичине өнүктүрүү болот деп ойлойм. Анда ошо сиздердин жарышыңыздар биздин көрүүчүлөргө да баардыгына тең кызыктуу болуп кетти окшойт. Азыр ошол жарышыңыздардан кичине үзүндү көрүп алалы, анан эфирде уланталы.
маанай аябай жакшы. Бүгүн гонкага келгенбиз. Бул жерде Suzuki машинасы аябай жакшы результаттарды көргөзүп атат. Бары жакшы. Участвовали в соревнованиях сегодня. Вроде бы, говорят, первое место заняли. Но посмотрим. На поздравлениях видно будет, какое место. Ну, в общем, как-то так. Бүгін азыр биринчи кругту бүттүк, биринчи оюнубуз бүттү. Бул бүгүнкү оюнда өтө жакшы, баары позитивдүү катышып жатышат. Бүгүнкү биринчи Терайдинде бир 16 машина болду. Ошонун жарымынан көбү Suzuki. Suzuki'лер жакшы результат көрсөтүп атат.
Мына урматтуу телегөрүүчүлөр буга да кичине болсо көп болуп алдык. Азыр мага кызык жери. Чындыгында берки авто унаалар жарышканда түз жолдо. А силердики мындай аңгыл дөңгүл, ойдуң жерлер экен. Бул деле мен үчүн коркунуч болду муну карап көрүштөрөчү. Сиздерге эмнеси менен кызык болот ошондо? Мисалы үчүн сиздин ошол жакта жарышып келатканыңыз, машинаны айдап келатканыңызды көрдүк. Ошол убакта эмнеси кызык? Бул жерде эле ошо жогоруда айткандай элечи, өзүнчө бир баягы кызыгуу биринчиден. Ал жерде чын айтканда баягы жол тандабасыз. Жолдорун көрдүңүздөр, ал жерде өтө татаал жолдор. Ал жерге мындай жөнөкөй машина бара албайт да, жөнөкөй унап жүрө албай турган жолдор. Ал жерде ошол эле мисалы ал жерге барыш үчүн башка жол тандабастар деле ал жака даярданып барбаса, жасап жакшына баягы дөңгөлөктөрүн которуп дегендей барбаса, ал жерде өтө татаал жолдор. Мындай жөн эле машина барып, ал жерде айдай албай, жүрө албайт десек да болот. Азыр ошондо жалпы жолунан канча машина катышат экен силерге? Биз кечэгиде ошол Т1 дегенге катыштык. Т1 деген биринчи категориясы. Ал жерде 16 машина катыштык. 16 машинадан кээ бири сынат жолдон, баягы жолдон чыгып кетишет, ар түрлүү баягы кырсыктан сырткары бузулуп калат көбүнчөсү элечи. Ал жерде тээ дегенде ал жерде бир катык скорость менен жүрүш керек. Машинаны кыйнайсың, сынат дегендей. Ошол 16 машинадан биз ошол бизге берилген убакытты өз убагында баягы бузулбай жете турган жерибизге жеттик десек болот да. Жакшы экен. Эми ошондой эле айымдардагы катышса болобу силерге? Эгер ошондой машина айдай алса, жарышканды билсе. Кээ бир учурлар болот, айымдар айдаганчы. Алда ток айымдар айдайт да. Ошол бир убакытта болгон, ошол айымдарга өзүнчө бир категория бөлүп берип, ошол жерде айымдар айдашкан. Бирок именно азыркы учурда ошол айымдар мындай эркектер менен айдай албайт. Мен көргөн жокмун. Дагы бир кызыгы, бул жакта жана Suzuki деген машина, сиздин да айдап жүргөнүңүз. Алардын эмне артыкчылыгы бар мисалы үчүн? Suzuki өзү чын айтканда өтө мындай крепкий машина да. Бекем машина, күчтүү машина. Чын айтканда баягы өтө турган жолдордон баягы оңой өтөт. Баягы орусча айтканда проходимость жакшы, баягы кыска. Узундары деле бар, бирок көбүнчөсү булар баягы рамный болгон үчүн булардыкы крепкий машина. Ошон үчүн биз ошол жогоруда видеодо көрсөңүздөр деле болот. Ал жерде көбүнчөсү ошол Suzuki'лер катышат. Ошол кечеги ошол катышканда деле биринчи орунду алган ошол Suzuki. Көп жылдан бери стажы бар. Ошол жогору жакта интервьюн дагы көрөсүздөр, ошол киши биринчи местен алды Suzuki менен. Бул жакта мисалы үчүн сиздин айдап келип аткан машинаңыз мисалы үчүн оң рул болуп атат да. Рулу оң жагында болуп атат. Анын мындай сизге мындай тоскоолдугу жокпу? Биз го баардыгыбыз тең сол жагына көнүп калганбыз. Эми ал жерде оң сол тоскоолдук жок. Чын айтканда ал жерде баягы мындай трасса эмес го, чын айтканда трассада бир аз оң рул, бир аз баягы тоскоол болушу мүмкүн, бирок мындай гонкаларда ал эч кандай оң сол мындай тоскоолдук жок эле. Буга чейин Кыргызстанда негизи бул Suzuki маркасы азыраак болчу. Анан бул видеодон да көрдүк, азыр көчөлөрдөн да көбүрөөк көрүп атабыз. Негизи көбөйүп калгандай да. Анан мындай жеңил машиналар, Suzuki'лердин, алардын сапаты кандай болот экен? Жеңил машиналар деле бул Suzuki'лерде айдап жүргөн кишилер билет, мындай мотор жагы күчтүү болот, башка машиналарга салыштырмалуу. Анан бул мындай көп эле бузула берди. Чын айтканда азыр бизге эми жаңылары кирип келип атышат, мурункуга караганда салыштырмалуу, силер айткандай эле бир аз көбөйүп калды десек болот шаар ичинде. Сиздин ошо бул өзүңүздүн имаратыңыздагы Suzuki сервис деп аталат. Бирок бул жактан бир гана Suzuki эмес, башка унааларды да оңдойт экенсиздер да. Ал эмне, мисалы үчүн Suzuki аз болгондугуна байланыштуу же ар бир унааны оңдой берсе болот?
деп аштыңар? Жоқ, бұл жерде бізде азыр Suzuki сервис болгонубуздун бирден бир өзгөчөлүгү бізде тетиктери бар. Өзүбүздө тетиктери жаңысы дагы бар. Ошо бул деп коебуз, ошолордун баары запчастьтары бізде бар тетиктери. Анан башка машинелерди баягы тетиги жок болсо деле биз ал машинелерди баардыгына кандай десе бизде мастерлер ошол баардык машинанын түрүн оңой беришет. Ошо бизге там разницасы жок, кандай машина болсо дагы биз оңой беребиз. Болгон өзгөчөлүгү бизде ошол Suzuki'ге болгон тетиктери бар. Муну атайын кандай буйрутма берип аласыздарбы? Бул азыр мисалы сапаты жакшы, анан сапаты начар деп бөлүнүп атат да. Анан башка ошо унааларга караганда мисалы үчүн баасы кандай болуп калат экен ошол запчастьтардын? Баалары башка унаалардыкындай эле. Ал жерде ошо сапатына жараша дегендей баалар коюлат да. Бул өтө деле мындай кымбат эмес, башка унаалардын запчастындай эле жакта. Ошон үчүн топкой эле ала бериңиздер. Suzuki'ни баардык тетиктери бар десек болот. Бул жакшы машина. Кыргызстандын ар бир бурчунда мисалы үчүн ошо Suzuki айдап жүргөндүн баардыгы тең сизге келип оңдотто берсе болот экен да, атайын сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул имаратыңыздар дагы өркүндөп өсө берсин, жашоодо жакшылыгыңыздар көбөйө берсин, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ар кимдин табитине жараша кээ бирөө ушундай улак тартканга, кээ бирөө ушундай машина менен жарышканга, дагы бирөөнүкү башкача. Кимдики кайсыл жакка табити тартса, ошол кызыккан нерсеңиздерди жасай бериңиздер. Анткени бири-биринен жашоо деп коет. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен дагы байланышам десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык каалайбыз, дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге, Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.